Ош шаарынын жаңы Малы айылында Акбура дарыясына түшүп кеткен 5 жаштагы баланын издөөчтери Өзбекстан Республикасынын чек арасына чейин улантылып, натыйжа болбогондугуна байланыштуу токтотулду. Бул тууралуу ÖKM'дан билдиришти. Видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгуроочун да сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Акыркы кабарлар сиздер менен. Мечиттери бар, стадиондору бар, столовойлору, музейлери бардык. Эч ким. Мечитте салды. Булар эми сыртка чыгып окубасын деп, Муну бул жерде 300 адамга соң мощный кылып мечит кылды. Бардык академиянын эми чоң өзүнүн эмеси, зданиясы, негизи зданиясы. Аркы спортзалы, артында общежитиялары бар, мынакта мечиттери бар, стадиондору бар, столовойлору, музейлери бардык. Эч ким. Мечитте салды. Булар эми сыртка чыгып окубасын деп, Муну бул жерде 300 адамга соң мощный кылып мечит кылды. Бардык эмеси менен, дарадала тургандары менен, башкалары менен. Өнүгүп өскөнгө себеп болгон тарталар үчүн мен Базбектин уулумун, кылыма айткан уулудум. Компост 2024 жыл 12 ноябрдан 13 ноябрга караган күн саат 12'den ötüp kaldı 13 noyabr. Kompost yol jabıldı. Bu yük taşıç avtomobillerle Alabel'de kar jağıp atkanına байланыштуу. O yük taşıç avtomobillerle çektөө girdi. No, uşu. Ana артында бала келди азыр. Eshitib keldi atay. Көрүңүз бу? Алыш мемлекет иши. Ушубу? Ушубу. Қарашы не ешбір атқан. Қара. Так, время запоминать 15:21. Очки тағып тұр, О. Эта женщина своровала ребенка, будьте осторожны. И, пожалуйста, по группам отправьте вот это лицо. $4,500 чогулду. Буюрса да $35,500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20 ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми банкың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 эми банк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч. Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыгер карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосом, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап кылайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Бишкек-Ош жолуна чыкчууларга кулак кагыш. Бишкек-Ош жолундагы Сосновка Чычкан Арал өткөрмө пункттарында кайрадан оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Учурда кар жаап, жолдор тазаланууда. Достор,
азыр шайын мускат жүзүмү интернетте абдан тренд болуп жатат ар кимдин эле алып алып тарсылдатып жеп атканын силер дагы көрүп атсаңар керек. Анын саз келгенсип 1700-2000 сомго чейин мындай кымбат баада сатылып атыптыр да. Бул эми баягы бер жагы 4-5 килограмм эттин баасы да турабы. Анан эле негизи мен айта кетким келип атат, бул жүзүмдү Кыргызстанда эч ким текшербептир. Анын курамы, анын сапаты, каяктан келет, ким алып келет, такыр мындай азырынча бул боюнча маалымат жок. Бирок маалымат жоктугуна карабастан ар кайсы блогерлер алып алып аны шалпылдатып эле экран астына отуруп алып жеп, анан мына силер дагы жегиле, дамдуу экен, таттуу экен деп азгырып атат достор. Мен бул шайын мускат жүзүмүнүн тарыхы жөнүндө бир аз айтып берип кетейин. Негизи бул жүзүм Кореяда да эмес, Кытайда да эмес, башы Японияда өстүрүлчү экен. Анан кийинчерээк Кореяга экспорттала баштаган, сатыла баштаган дегеним. Андан кийин Кытай муну искусственно жасаптыр достор. Дегеним экспертиза жүргүзгөндөн кийин анын курамынан 50дөн ашык ар кандай химикаттын түрлөрү табылыптыр. Алардын 75% пестицидтер экен достор. Эми элестеткиле, биз азыр ушул жүзүмдү жан талашып жеп атабыз. Бул биздин ден соолугубузга канчалык зыян болуп атат. Негизи бул жүзүм эгерде Кытайдан алынып келинип аткан жүзүмдөр болсо, анда бир топ эле биздин азыр ден соолугубуз жабыркады. Өзгөчө кичинекей балдар жебеш керек экен, боюнда бар аялдар жебеш керек экен. Бирок ага карабастан азыр абдан мындай жарнамаланып, жайылып, ушундай эле жебеген киши калбады окшойт муну. Мен жеп көрүлекмин, жеген да жокмун, жебейм дагы, анткени мындай белгисиз нерселерден алыс болушубуз керек достор. Бир нерсеге ишенип, бир нерсе жердин астында сөзсүз түрдө маалымат издеп, анын тактап, анан кийин оозуңузга алыңыз деп айтар элем. Бул боюнча пикириңизди жазыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандык мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Убагында президенттик шайлоодо айтканда, бул деле 5 жылда каяка бармагыла дегендер жакшына көргүлө. Дагы көп нерселер келет. Истребитель самолеттор келет, военный техникалар келет. Ким айтканын өзү жакшы билет. Пожарный алып келип эми арка жактан суу урдургула эми. Билесиңер ким айтканын. Өзү 5-6 блогерге кичине акча берип туруп эле любой товарды реклама кылдырыш керек экен. Мына жүзүмгө окшотуп элечи. Бул жүзүмдү өткөндө мен Кореяда жүргөндө өлгүдөй тоюп кускун келгиче жегенбиз. Кадимкидей жүзүм. Биздин жүзүмдөн дагы даамы жок. Жөн эле баягындай. Ичинде сөөгү жок, жегенге удобный. Карсылдатып эле жей бересиң, баягы сөөгү жок да. Мына ошол жагынан эле приятный болбосо, ширини жок Кадимкидей алмага эле окшош. Биздин жүзүм эпти ширин бе, жөн эле көңүлүң айлантап аткой шириндиги. Ол жүзүмгө кызыга бербейли, ол жөн эле бирин көрүп эле бири баягындай дар болуп атышат. Биздин жүзүмдөн ширин эмес да. Өткөндө, биз бул мода болуп элек деле өткөндө жеп көргөнбүз. Просто сөөгү жок, ошонусу эле удобный. А так шириндиги жагынан теги эле баягы интернетте карсылдатып жеп атышат го. Ол болбойт, алдап атышат. Бунучу баягы жаш балдардан эле билсе болот жүзүмдүнчө, баягы мындай акылы толук токтолуп элек балдарданчы. Мен өткөндө бала чакка 1 коробка алып келгем. Анан алып келип үйдө беркиндей дагы жүзүм бар эле. Ушуну жешпей койду да жаш балдар дагы. Болсо сөөгү жок. Жебей эле бир ондо мода боло эле болгондо мен дагы интернетке чыгарат элем. Жаш балдар жебей үйдөгүлөр. Тока берки биздин эле жүзүмдү жешти да, значит бир мындай өтө деле жакшы эмес да, ачык элечи. Зыян дагы деп атпайбы уну. Жөн эле баягын интернетке чыгарып элечи. Толку жок.